Салам достор. Бул видеодо азыр Mbank приложениясына жаңы кошулган функция жөнүндө бир аз түшүндүрмө беребиз. Азыр Mbankка киргенде акыркы обновлениядан кийин көпчүлүгүңөрдө бир аз өзгөрүштү байкап атасыздар. Картанын сүрөтүнүн үстүндө остатка жазылып турчу эле. Анан үстүндө за май дейт и бонусу дейт. Ушул жерде цифралар дагы точка болуп турат. Остаткаңыз да көрмөй точка болуп турат. Бул эмне деген? Бул деген жаңы функция кошулду. Бул функцияда остаткаңызды скрытый кылып койсоңуз болот. Азыр ушул турган абалы, ушул турган положение. Остатка скрытый болуп турат. Муну эми кандай кылып мурункудай абалга келтиребиз? Остаткасы көрүнө турган. Телефонду кармап турган абалдан эле экранын ылдый жерди каратып, кайра асманды каратып коебуз. Жерди каратып, кайра асманды. Тез кылабыз да. Мына тилекке каршы бул видеодо мен көрсөтүү бере албайт экем. Бирок мындай инструкция чыгат. Жерди каратып, асманды каратканыңызда скрытие балансов дейт. Но телефонду видеоду көрсөтүп аткан ушундай абалда телефонду ылдый каратып, кайра жогору каратканда балансыңыз скрытый болуп да калат. И дагы бир жолу ошондой кылсаңыз, кайра мурунку абалга түшүп калат. Мурунку положенияда остаткаңыз көрүнүп калат. Анан бул жерде понятно деген кнопка турат. Понятноны бассаңыз, бул уведомление көрүнө берет кайра. Больше не показывать деп койсоңуз, кийинкилеринде уже көрүнбөй калат. Мисалы азыр понятноны басып коем. Бул балансым скрытый болуп турат. Ошол жестти кайталайм азыр. Мынакей да кайра сурап атат. Эгер ушуну мен больше не показывать кылып койсом, кийинки кыймылда муну уже сурабайт. Телефонду ылдый каратып, кайра жогору караткан сайын абал өзгөрө берет.